Саламатсыздар достор. Биз кайрадан жабык көрсөтүүгө келдик. Азыркы учурда кыргыз киносунда жумасына кино чыгып, кинонун мындайча айтканда конкуренциясы абдан күчтүү. Ушул кинонун өзгөчөлүгү кандай? Эл кандай кабыл алат? Элдин ой пикирин алууга аракет кылабыз. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Кеттик. Премьера кут болсун. Чоң рахмат. Кандай сезимдер болот? Сезим өтө мындай жүрөк токулдап атат. Чын айтканда, азыр мындай элдер топтолуп, мына баштайын деп атабыз. Буюрса эми көрөбүз эми мындан кийин уже кино ушуга чейин история бизде болсо, мындан кийин уже элге тапшырып атабыз. Көрөбүз. Азыр кино тасма көп, кыргыз киносунда абдан көп кинолор чыгып атат. Бул тасманын өзгөчөлүгү, эл эмнени көрө алат? Өзгөчөлүгү мындай неординарный комедия десем болот. Ондай кандай деп түшүндүрсөм. Пока мындай кино эч ким тарткан эмес да. По-своему это экспериментальный кино. Элге кандай өтпөйбү, түшүнбөйбү, аны мен деле билбейм. Аны только уже эл көрүп, өзүнүн оюн айтса, ошого жараша мен да чечим чыгара алам да. А так экспериментальный моменттер көп. Ушул тасма канчанчы күнү кайсы кинотеатрларда чыгат? Ошого көрүүчүлөргө айтып койсоң. Буюрса 9-марттан баштап уже бардык кинотеатрларда, региондор боюнча полностью Москва, Бишкек, полный кинотеатр Ош 9-нан баштап уже көрсөтүлө баштайт. Чет мамлекеттердечи? Чет мамлекет пока Москва эле. Андан тышкары уже пландарыбыз бар, бирок ошого жараша чечебиз аны. Эл жакшы кабыл алса, экинчи бөлүм көрө алабызбы? Экинчи бөлүмүнө уже синопсис, идея полный даяр. Анын элдин сураганына жараша. Даже мына биринчи части эми концовка открытый болуп кетет. Андан кийин элдер эгерде сурап, ушунчалык спрос көп болсо, конечно. Всё. Чоң рахмат, ийгиликтүү тасма болсун. Чоң рахмат. Тасма жөнүндө кандай ойлойсуз? Кандай болот деп ойлойсуз? Чын айтканда азыр как бы ожидание болуп атат. Анан өткөндөн айта алам. Азыр комедия жанры болгонуна караганда күлгөнгө аракет кылам. Өзү негизи комедияга көп күлө бербейт элем. Ошо бүткөндөн айтайын кандай болгонун. Ушус боюнча жакында өзүңүздүн тасмаңызды тартып баштайт экенсиз. Эмне тасма, эмне жөнүндө, кандай жанр айтып кетесизби? Жанры драма, криминал. Эми азыр мындай, кандай десем, спойлер этпей эле коеюн лучше. Бирок жакындан сөмкө баштагандан баштап акырындан чыгарып баштайбыз. Эл көрүүчүлөрдүн алдына качан чыгат ал тасма? Августта атабыз, буюрса август айында чыгып калат. Анда кел ойунубузду ойнойбуз. Ошентелби? Сен табышмак айтайын, сен табасың, Өзү катуу болот, кара түстүү. А үстүнөн машина жүрөт. Алло. Презентацияны кылабызбы дейм? Алло. штук 30 чарчы метрге жана ошондой эле инкубациялык бассейндер 5-6 штук 10 кубометрге. Ошондой эле садиктер 30 чарчы метрге 4-6 штуктан. Жана Вы что, издеваетесь, что ли? Не могу. Алып кетем десеңер, биз аны түшүнөбүз. Жок, аңлай деле эмес. Кеме биз өзүбүз деле мен айтып эле жүрчүбүз ага мындай убактын деле келди деп. Кыз киши болгондон кийин бой жеткенен эметиш керек го. Ошону айтып эле, түшүндүрүп эле жүргөм анан. Өзү жана карьера тиги бул деп. Canım gelsin olan canıma canlaşa. Кино тасма абдан сонун тартылыптыр. Юмор да бар экен, абдан жумшак юмору бар экен.
Эң негизгиси аягы бүтүптөр мындай мааниси бар кино экен да. Мен ойлойм, Ак Жолтой кино болот го, бизден кино көрүүчүлөр жакшы маанаймен тосуп алат да ушу кино тасманы. Кино жөнүндө айтып бересиз. Кино абдан жакты. Кудай буйрса, элге да жагат деп ойлойм. Себеби деген мындай көңүлдү көтөрө турган кино болуптур да. Элдердин реакциясын көрүп да мен абдан кубандым. Баягы кино жаатында жүргөндөн кийин биздин өзүбүздүн балдар, биз дайыма колдойбуз. Ошол Тасма жөнүндө айтып бересиз. Тасма мага аябай жакты. Кызыктуу экен, күлкүлүү экен. Баарынын ошо тасма жараткандарга, актерлорго, режиссердү баарын премьерасы менен куттуктайм. Ийгиликтүү болсун, жемиштүү болсун. Азыркы учурда аябай бир жакшы бум болуп аткан сериал, Гапар агай жөнүндө сериал болот. Ал тасма сериалга кантип тартылып калдыңыз? Биз чакыруу аркылуу эле барып калдык. Ошо чакырышып, сценарийди окуп, жактырып анан тартылып калдым. Сиз өзүңүз мектепте жакшы окучу элеңиз. Себеби сериалда акыркы сабакта да агайды, бул жерде да агайды да. Анан эмне себептен сизди көбүнчө агай образына көп тартып берет? Билбейт экенмин, ошо акыркы сабакка дагы мындай күтүүсүздөн барып калгам, буга деле ошондой күтүүсүздөн барып калдым. Эмне себептен экенин билбейм, может кебетем кичине агайдыкына окшошуп кетти, билбейм. Мектептен кудайга шүр орточо окучумун. Тасма сонун болуптур. Баарыңыздарга сунуштайм. Келип, кирип көрүп кеттиңиздер. Азыркы биздин учурдагы сонун актуалдуу темалардын бирин чагылдырып бериптир. Келиңиздер, көрүңүздөр. Даутов Азамат. Канчадасың? Мен 9-га чыккам. Бул киного кантип тартылып калдың? Мен өзү кинонун мындай рекламаларга катышканымда мени карап туруп алдылар да киного. Негизи актер болгуң келди беле? Ооба, актер болгум келди эле. Чоңойгондо ким болгуң келди? Чоңойгонумда врач болгум келди эле, анан футболист болгум келди. Анан бирок футболисттен кийин баардыгы болгум келди. Баардыгы болуп чыгым келди. Кайсыл футболистти жакшы көрөсүң? Мага Роналдо жагат. Молодец. Буюрса кинодон көрө аласызбы дагы кийинки? Ооба. Апаңа эмне подарка кылды дейчи? Мага сюрприз. Все хорошо. Мына достор, ошентип биздин берүүбүз аягына келди. Кинону көрүп бүттүк. Жакшы тасма болуптур. Өзүнүн бир Кыргызстандагы бир көйгөйлөрдү козгогон. Комедиясын ордунда экен, диалогдор сонун экен. Көрүүчүлөрдүн өзүнүн ой пикирин уктуңар. Ушул тасманы 9 марттан баштап бүткүл Кыргызстандагы кинотеатрлардан көрө алсаңар болот.